Assalamu алейкум достор. Biz hazır Kanzas штатындабыз. Pilot деген заправкада жүрөм. Май куюп атам. Кызылмашка тиякта турат. Мен азыр бир пикап трак көрүп калдым. Хозяин атсам, тартып алайын десем макул дейт. Машина менен иштегенде эң жакшы трак анан трейлерди сиздерге көрсөтөм. Мен да ушундай 5 машина ташыган трейлер менен иштегем достор. Азыр мен сиздерге бир сире обзор кылып берейин. Достор, өзүңүздөр көрүп аткандай Ram Dodge деген трак, бул heavy duty, артын көрүп атасыздар, 2 дөңгөлөк тиягында. Бир дөңгөлөк жарабайт машина ташыганда. Мына Ram heavy duty 3000, бул 50, канча 5050 экен. Ай, бул деген абдан сонунда. 3500дөрү жакшы, бул 5500 экен. Бул абдан оор жүктү көтөрөт. Ушундай көрдүңүздөрбү? Бирок мунун слипери жок экен. Бул жигит айтат, мен постоянно гостиницага жатам дейт. Мына ушундай астын көрсөтөйүн. Ram Dodge 5500. Ушундай трак менен иштеген сонун. Мына ичинде слипери болуш керек болчу, мыякта жок экен. Мына запасной дөңгөлөгү турат. Бул 2022 жылкы Ram экен. Анан мага эң жаккан, мен дагы машиналар менен иштегемде ушул трейлер. Көрдүңүздөрбү? Бул fifth wheel деп коет. Арткы парковка тагылбайт. Үстүндө fifth wheelге тагылат дагы. Абдан сонун экен. Могу деген двухэтажный трейлер. Баштан аягына чейин көрсөтүп атам, көрдүңүздөрбү? Двухэтажный трейлер, үстүнө 3 машина батат, ылдый жагына 2 машина батат. Анан могул жери дагы бышык экен, абданчы. Абдан бышык экен, биздики деген ичке болчу, ана мыяктан страптарды тарттырганда үзүлчү. Бул абдан бышык. Темирден жасалыптыр. Мына бул жакта бир запаскасы турат, тиякта бир запаскасы турат. Достор, Kaufman деген. Kaufman Mini 5 деген экен да, 5 машинага рассчитан. Ушунун баасы мурда 20-25 турчу, азыр 40-42 турат экен. Бул абдан сонун трейлер. Көрдүңүздөрбү? Тетигил жерге бир машина, бул жака бир машина, ана моягы ылдый түшөт. Ошол жерге бир машина, ылдый жака могул жерге бир машина, ана аркасына 5 машина. Эми бир машина болгондо 5 машина болот. Абдан мага жаккан трейлер экен достор. Азыр мен сиздерге дагы бир нерсени көрсөтөм. Эки жагында мондай тепкич болот. Ошо тепкичти бул жагына да коет, анан үстүнө коюп дагы машиналарды жүктөп алып кетет. Бул жактан трактор келип атат. Жапжаңа, көрдүңүздөрбү? Артында лампочкаларын баары жылтырайт. Мага абдан мо темири жакты. Биздики сетка болчу. Постоянно страптар менен тарттырганда сеткалар үзүлүп, айрылып өрчү. Бул абдан бышык темирлер менен жасалыптыр. Анан достор, мен сиздерге бир жаңылык айтып коеюн. Мына көрдүңүздөрбү? Артында 3 дөңгөлөк. Ар жагында 3 дөңгөлөк, бирок могу аксылдары башкача жасалыптыр. Көрдүңүздөрбү? Дөңгөлөктөрдүн ортосунда сына турган, не деп койчу эле? Рессорлор жок. Бул башкача жасалыптыр. Биздики постоянно рессорлор сынып турчу. Амякта рессор жок экен, абдан сонун экен дейт, надежный экен дейт. Бул жигит да айтат, мурда мен рессор менен иштечүмүн, постоянно сынып өрчү, бул жыргал экен дейт. Бул жаңы метод. 2022 жылкы. Көрдүңүздөрбү? Абдан сонун, мага ушундай жагат. Мен да ошону ойлоп жүргөм, ушундай пикап трак компания ашса сонун болот деп азыр балдарды издеп жүрөм. Азыр могу жигит менен да сүйлөшөлү. This is pult, yeah, I know. Көрдүңүздөрбү? Арты көтөрүлүп, арты түшүп атат, моякты басып эметкенде. Атак пульту бар экен да. Yeah, I like this trailer. 2022. 22. Brand new. I like this trailer. Көрдүңүздөрбү? Мыяктан иштеткенде аркасы көтөрүлүп түшүп атат. Мына азыр маяк ылдый жагы түшөт. Мына көтөрүлүп атат, анан бул ылдый түшөт. Ошону эң ылдый жакка түшүрүп, могу тепкичтерди артына коюп туруп, машинанын үстүнө чыгарып кетет. Анан муну көтөрүп туруп, ылдый жагына машина киргизет достор.
How long are you working with cars? Living in San Diego. Ah, you live in San Diego? Living in San Diego. Yeah. I transportation car Houston, Vegas, Uh-huh. Sacramento, and Los Angeles. Okay. Do you like this job? Yeah, yeah. Yeah, it's very interesting. It's very good job. I don't like job. It's good money. Ah, good money, good money. You can make good money because this 4 or 5 cars, eh? Yeah, for my car. Yeah. For example, of San Diego to Houston for Okay. one car, one consumer pay me 1,200. Shooting One you car. or no? What? I have 5 cars Yeah. on 6,000. This information for my friends. The friends, They yeah, like work with car. yeah, yeah. This Yeah. is good business. Money Yeah, is before I work and I know it's good yeah, business. it's good business. Okay, thank you so Okay, much. thank Have you, a good sir. night. Have a good night. Thank you so Good much, sir. night, thank you, sir. Thank you. Абдан сонун жигит экен. Дөңгөлөктөрдүн бүт баары жаңы, абдан сонун экен. Трейлери мага абдан жакты. Көрдүңүздөрбү? Мояктан шуу машиналар кирип кетет. Эң сонун. Мен 3 машина ташыгам, 4 машина ташыгам, анан 5 машина ташыганда ушул именно ушул трейлер мага абдан жаккан. Жеп жеңил трейлер. Анан heavy duty жана рам алыш керек да, обязательно рам. Биздики 3,5 болчу, бул 5500 экен. Абдан сонун. Артында 4 дөңгөлөк. А бул жакта өзүңүздөр көргөндөй 3 машинага, ушунун братчикасы, көрдүңүздөрбү? 3 машинага рассчитан трейлер. Үстүндө 2 эле машина бар экен, достор. 1 машина, 2 машина, бул дагы Kaufman экен да. Мунун дагы артында 2 дөңгөлөк, бул дагы heavy duty. Бул дагы рам экен, бул рам болгону менен 3,5 окшойт. Мунун спальниги бар экен, достор. Ушундай рам менен де иштеген жакшы. Рам heavy duty, артында спальниги бар. Дополнительный багы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Атайын ушундай дополнительный баг койдуруш керек. Анткени көбүрөөк жүрөсүңөр. Мына артында 2 дөңгөлөк. 1 дөңгөлөк менен ташып жүрүшөт. Ал болбойт. Көрдүңүздөрбү? Буякта үстүндө 1-2 машина, аягынан дагы бир машина тагышат. А могул жака болсо инструменттерди тагып коет. Hi, how are you, sir? I thought it's not my car. Thank you, sir. Have a good night. Көрдүңүздөрбү? А бирок монун аркасында болсо эмелер бар экен. Ресорлор бар экен. Бул ресорлор сынат. Көрдүңүздөрбү? Тиякта бир ресор, 3 дөңгөлөктө тең 3 ресор турат. Булар сынат. Абдан жаман. Бирок деген могу үстүндөгү сеткасы да абдан сонун экен мунуку дагы. Биздики сетка болчу, ипичке. Тартсаң сынчу, а булар болсо калың мондай темирден жасалыптыр. Абдан сонун. 3-чү машинаны алат да бүттү, кетти. А бул болсо кызыл машка. Ушул кызыл машка менен да машина менен иштесе болот, достор. Анын үчүн деген могу трейлерди сатуу иш керек дагы. Аркасына 7 машина ташыган. Трейлер менен 7 машина, 5 эмес, 3 эмес, 4 эмес, 7 машина менен иштесе болот. Ушундай видео тартып койдум. Таарынбай көрүп коюңуздар. Менин дагы оюм бар. Кудай буйруса, может, келечекте ушундай пикап трактор менен машина ташыган бизнес ачуу көңүлүмдө бар. Анткени бул жумушту мен жакшы билем. Кудай буйруса, может, ачып калабыз. Анан мекендештер келгенде чогуу иштешип калабыз. Бир тиын жебей, Алла Тааланын астында туура таза иштегенге аракет кылыш керек. Бир тиын жесең, Алла Таала ошол бир тиыныңды 10 эсе сенден алып коет, достор. Игилик. Достор, мен видеомду бүтүрөйүн десем, бул жакта дагы бир пикап трак келип калыптыр. Бул flatbed. Азыр мен сиздерге муну да көрсөтүп коеюн, сиздер менен коштоштум эле, кайра чыгып калдым. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул пикап трактагы рам экен, Техастын трак экен. Бул дагы heavy duty, көрдүңүздөрбү? 3500. Мына heavy duty 3500. Мунун спальниги бар экен, аркасына жатса болот. Бул дагы Dodge Ram heavy duty 3500. Мунун аркасында дагы 2 дөңгөлөк. Ушундай 2 дөңгөлөк менен иштеш керек. Көрдүңүздөрбү? Мунун ичине дагы бул flatbed трейлер 5-чи дөңгөлөк отурат. Эгер моякта парковканы көрүп атасыздар, могу жерде парковка турат.
Эгер парковкага бул трейлер илинсе, анда CDL-дин кереги жок болчу. Буга дагы CDL-дин кереги болуш керек деп ойлоп атам. Үстүндө тарт деп коет, ошо жүктүү жапкычтар турат, анан жыгачтар да турат. Көрдүңүздөрбү? Бул жөнөкөй чоң трактор бар да, flatbed деп таякта турат. Ошого окшош эле үстү түз болот, анан үстүнө жүктөрдүн баарын салып туруп, анан страптар менен тарттырат. Кээ бирде тетигиндей тарптар менен үстүнө жабыш керек. Бунук болсо системасы башкача экен. Двойной 2 дөңгөлөк. Ошондо 4 дөңгөлөк экен. Мунун астын билбейм. Ресор бар окшойт мындачы. Анда бул эски трейлер экен. Ошундай мына жүктү салыптыр дагы. Анан старттар менен тарттырып коюптур. Ушундай жумуштар популярдуу болуп бартат. Абдан көп ушундай машина ташыган флетбедтер аябай көбөйүп кетти. Ушундай пикап тракторда айдаган же болбосо машина ташыган жумуштарга азыр Америкада баягы айдоочуларды алып $2000 жумасына зарплата берип жатышат. Достор, мага буга караганда машина жакты. Машина менен иштеген сонун, постоянно аукциондорду кыдырасыңар. Баягы оорчулугу да бар. Шамал болот, жаам болот, кар жайт. Ошондо кээ бирде зонтиктерди алып алып, анан аукциондорду кыдырып, 5 машина болсо 5 машинаны алып чыгып, жүктөп, бутун байлап, анан чарчаганда айдаш керек болуп калат. Бирок абдан кызык жумуш. Жанагы бала менен сүйлөшсөм, бир машинаны 1200дөн алып келип тыштадым дейт. Ошондо 5 машина 1200дөн болгондо уже $6000. $6000 деген бир адрестен бир адреске апарыш абдан сонун. Жүктү